Кандай сыйламага жакшы. Жакшы Кудайга шүгүр. Менин өнүм кандай болду? Жакшы элеби? Жакшы эле, жакшы эле. Так, эфирди баштайбыз анда. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Саламатсыздар, бизди запистин көрүп жаткан YouTube'да биздин мекендештер. Бааңыздарга мурдагы видео актив көргөнүңөр үчүн рахмат. Лайктар үчүн жана койгон комментарийлер жана суроолор үчүн бааңыздарга ыраазычылык билдирмекчимин. Ошондой эле биздин Telegram каналда азыр эфирибиз башталды. Эфирде биздин мекендештер өздөрүнүн суроолорун биздин юрист Мирлан Токтогбековго бермекчи. Так, биринчи мекендешибиз Айбикке микрофон сурады, мен бердим. Айбикке сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен өткөндө да байланышка чыкканмын эле сиздер мененчи. Так. Анан анда башка вопрос менен чыктым эле, ушул эле вопрос, бирок ал менин ойлогонум башкача болуп калды да. Мен жолдошум боюнча суроо берейин дегем да. Ал фаршивый бандай паспорт жасап эмеге түшүп калыптыр да. Бирок Москвада эмес. Фальшивый паспорттор жазап, анан фальшивый карталар жазып тур айтамбы? Угулбай калды. Сиздин жолдошуңуз фальшивый паспорттор менен фальшивый карталар жасап жүргөн. Тур айтамбы? Ооба. Кайсы шаарда кармалды? Эме Питердин Петрозаводский деген немесинде. Бир кыз менен кармалды. Ооба. Билем. Бирок ал кыз менен эмес, бул алар биринчи кармалгандар экен, бул менин жолдошум экинчи кармалгандар экен да. Анан экинчи кармалгандарында 5 кармаптыр да, бирөөнү ошо менин жолдошум алып калыптыр да, калганын чыгарып бериптир да, подписка ээс кылып чыгат экен. А меники базада документи базадан чыкпай калып, буну кармап калыптыр. Бирок 2 айдан бери жатат, анан кантип чыгарышты билбей 2 ай чуркаган жокпуз. Эме адвокат жалдасак барып жолугуп келди эле. Келгенден кийин баягындай эме кагаз бериптир. Депорт болду деген кагазчы. Бирок депорт болду деп кагазды бергенден кийин сразу эле алар чыгарыш керекпи же чыгарбайбы? Дальше кармайбы? Сиздин жолдошуңуздун иши боюнча ал уголовный иши бар, жанагы карталарды жасаган боюнчачы. Ошол уголовный иши боюнча соттун чечими чыкмайынча бул кишини кое бербейт. Ал дело, бирок ал менин жолдошум кирип жасаткан эмес да, машинада отурган жеринен келип кармаптыр да. Ал все равно ошол эле ишке катышкан адам катары сотко тартылып атат да. Ал азыр соттагы ошо тергөө органдары да билишет, что сиздин жолдошуңузду азыр чыгарса эле ал все, салам алейкум, Кыргызстанга качып кетет. Тура айтамбы? Кетет. Ошону подписка Москвада жөн эле баягы соту болгуча иштеп жүргөнгө баягындай кылып берсе болобу? Жок, ал сиздин жолдошуңуздун именно ошо регистрация базадан чыкпай калган выдворение кылып берген да. Выдворение кылып берген киши Россия Федерациясынын территориясында жүргөнгө акысы жок. Ошондуктан ал ошолеке жана распределительный центрде отурат. Менин угушумча, билишимче, азыр ошол распределительный центрде 4 кыргызстандык жаран кармалып турат, ошонун бирок бир кыз мен билгенден, да? Ооба, бир кыз 2 бала. Ошо биз ал боюнча да иштеп атабыз, иштерди кылып атабыз, но, к сожалению, ошол биздин маалымат боюнча мен сизге айтып кетерим, сиздин жолдошуңуз именно ошол иштин бүтүп, тергөө амалдары ишке ашып бүтүп, сотко өтүп, соттун решенияси чыкмайынча кое берилбейт. Возможно, эми сиздин жолдошуңуз кичине узагыраак ошол жерде отуруп калышы мүмкүн да. Анан бул биринчи маселе. Экинчи маселе, эми баягы орустар айтканда могло быть и хуже. Мындан да жаман болушу мүмкүн эле. Анткени сиздин жолдошуңузду так как иностранный гражданин деп бурекен СИЗОго камап коюшу мүмкүн эле да. Бирок баягы Кудайдын немеси менен, бул амир менен булар азыр распределительный центрде жатат. Распределительный центр эми бул, конечно, курорт эмес, но ошол эле учурда бул СИЗО дагы эмес, түрмө дагы эмес, аябай катуу режим эмес. Так что эми күйөөңүз чыдап эле отуруп турсун, бир канча убакыттан кийин буларды чыгарабыз деген, негизи жакын арада чыгарып калышы мүмкүн. 2 ай болду да, 2 ай болду. Анан ошо бирок кагазды бериптир да, кечеге да бериптир. 3-4 күн болуптур, кагаз берилиптир да, депорт болдуң деп кагаз берилиптир.
ооба, эми ал уголовный иштен зависит этет. Ал уже выдворение болгондон зависит этпейт, ал уголовный иштен зависит этет. Уголовный иш качан тергелип бүтүп сотко өтүп ошол эркин чечими чыкса, ошол эркинден кийин Ал анан кетишет. булардын ишин азыр эч ким 2 ай ичи эч ким карабаптыр да, ошо отпускага чыгып кетиптир да, ошол бойдон эч ким карабаптыр булардын ишинчи. Эми эжеке сиздер адвокат жалдадыңыздар, туура айтамбы? Эми жалдадык да, жакында жалдадык да эми. Адвокат соответствующий эми баягы арыз ходатайстволор бар, ошол эрктерди берип, бул ишти тезирээк каратып, тезирээк сотко ашырып, же ишти кыскартып жаап, же болбосо уже соттун решениясын чыгарганга аракет кылыш керек. Ошо адвокатыңыздан зависит. Адвокатыңыз оруспу? Эми орус эмес, Мингиян деген неме экен. Мингиян? Башка улут окшойт. Кытайбы? Башка улут. Эми кандай болгон күндө дагы Армян. адвокатыңыздан зависит этет да. Адвокатыңыздарды эми сиздер акча төлөгөнсүздөр. Ошол Ооба. адвокаттар требовать этиш керек да, аябай, давай иште арыз жаз, качан келет, качан кетет, прокуратурага арыз жаздыңбы, ошол эркинин жообу качан келет деп, ошону тепкилеш керек да. Булар менен түшкөн балдар какой-то канча акча берип туруп чыгып кетиптир деп неме кылышты да. Анан менин жолдошум баягы документи жок болгон үчүн буну кармап калдыбы деп ойлоп аттым. Эми эжеке менин билишимче берки жанында чыгып кеткен балдардын баардыгы как свидетель кетип калышкан да, күбө каты кетип калышкан. Анын ичинде бир эле бала азыр как обвиняемый кетип атат, СИЗОго кеткен, билесизби? Так что бул дагы жакшы, групповой болуп кетип калышкан жок да, ушул эки группа тең. Ошо менин билишимче Петрозаводскте эки жолу кармалышкан кыргыздар бар. Групповой экөөндө тең групповой кылмыш жазылган жок. Так что Кудайга шүгүр дегиле, потому что эгерде групповой кылмыш жазылса, буларыңыз бери дегенде 2 жыл 3 жылдан соттолуп турат эле да баардыгычы. Асты бир 10 жыл 15 жылга кезип кетти эле. Анда чыгат да, неме кылсак. Эми чыгат эжеке, ооба чыгат, но ушул эки жерден дагы мына баардык угуп аткан жердештерге айтып койгум келет. Жазалма карта менен кыргыздар аябай кармалып атат да. Жанагы Сбербанк картаңарды сатам, анан сатып алам, анан бул жөнөкөй, анан там Сбербанк карта жасап берсеңер 10 000 сом берем, 15 000 сом берем деп. Ошонун баары туугандар мошенник. Ушерекинтип кармаласыңар, соттолосуңар. Азыр Сбербанктын мында Саранскиде, тетигиреки Краснодарда, Новый Уренгойдо аябай көп кыргыз балдар ушерекинде кармалып жатышат. Баарысы ушерекинде карта жасаганы башкан да. Меңер менен ойлонгула. Жазалма, карта жасап, ошерекини пайдаланып, ошерекини иштетем деген киши баары кармалат. Россияда деген жердин баардыгы камера. Банктын ичинин баары камера. Силерди жиберген кишилер мошенник. Меңер менен ойлонгула. Кыргыз бөтөнчө жаш жигиттерге айтар элем, меңер менен ойлонуп, жакшынакай иш кылгыла, экинчи карта жасап, тигиндей мындай деген кылмышка жолобогула. Эми соттолсоңор, аябай катуу соттоп атат. Азыр 4-октябрда закон чыкты, тергөө абагында жаткандардын баардыгы СВОго кетирет азыр. Украинага кетирет, кыстап эмне кылса да. Мисалы үчүн 1 жыл сурак ала турган болсоң, сага 10 жыл коет, кыйнайт болушунча, потому что полицейскийлерге сизди ошол эркинде кыргыз, өзбек, ошол эркинде мигранттарды СВОго жөнөтүш үчүн эгерде макулдугун алса, ошолорго бонус берилет экен да, премия берилет экен. Так что алардын мындайча айтканда, давай колуңардан келсе, канча мигрант таап келсеңер, ошол эркинче премия беребиз деп буларды да кызыктырат. Ошондуктан оңду, солду кетет. Так что жоопкерчилик жөнүндө ойлонгула. Сиздин жолдошуңузга да айтат элем, мээси менен ойлонуш керек болчу. Үй бүлөсү, семьясы бар киши семьясын ойлош керек, биринчи өзүн ойлобой, чөнтөгүн ойлобой. Так что эми, конечно, не сахар ал жерде отурган жери, но колуң менен жазадыңбы, мойнуң менен тарт. Ушундай закон. Анан дагы бир бул иш менен Москвада кармалгандарды тез эле эмеде кой берет экен го өзү, бир 10 күн, 1 айга жеткирбей эле. Ал жакта биринчи болуп аткан үчүн көп кармайт окшойт. Эжеке, Петрозаводсктын өзү жердин түбү жексенде. Ошол жердин түбү жексенге мен ошол эки кылмышты кыла коеюн, ошол эркинтип жасалма карта жасап, ошол жерден акча кыла коеюн деп барган кишинин өзүнүн мээси жок.
Булар билбей барып алышкан экен да, мындай жерден кантип кирип алганын билбей калыптыр да. Кантип кирип калганын билбей калат. Аны гипноз кылып салыптыр аны. Мээси бар болсо ойлонуш керек. Петрозаводскийге ит барбайт Петрозаводскийге, жердин түбү жексенге. Конечно, кылмыш кылган эле барды да ойлонуп. Ал жак андай красный зона экенин да билбейт экен эле, баргандан кийин билиптир да. Ошол экен, мына эми красный зона эми отурсун эми ошол жерде красный зонада. Дагы черный зонага түшүп албаган да. Черный зонага түшсө мына ошол эркинде дагы ит болмок. Кыскараак кылалым урматтуу мекендештер. Жоопту Айбекеде. Мен ойлойм достаточно болду. Чаап сарсанаа болбоңуз, адвокатыңарды тепелеп жакшылап иштеткиле давай. Рахмат чоң, рахмат. Хорошо. Урматтуу мекендештер, карта боюнча аябай неме объявление тарап атат. Россияда азыр могул санкцияга байланыштуу, согушка байланыштуу активдерди перемещение активов ошондой тщательно контролдо турат. Катуу текшерип атышат. Себеби чыгарып кеткендер аябай көп акчасын, бизнесмендер тилдери биякачы. Ошон үчүн ушундай операцияларга аралашпагыла акыры элечи. Булар аябай катуу текшерип атат, себеби акчасын чыгарып кеткендер көп болуп атат. Бар өзүнүн мындайча айтканда активдерди, байлыктарын Россия сактап койгон кызыктар. Ошон үчүн барыңыздарга айтарым, биздин мына централизованный система аркылуу, банковский система аркылуу түзүлгөн нерселердин баардыгы отслеживается. До мелочей, да. Ойлогого болот там бир жерде силер ала коюп, мени көрбөдү, анан все мен ал ушуну утулуп кетем. Баардыгы тщательно отслеживается. Силердин жанагы телефонуңарды метрдон IMEI коддордун бекер алгам жок жана 3 жылдан беричи. Мен тиги 3 жыл 4 жыл мурун пандемия убагында коерде жүргөндө мен 10 жолдан тосуп алышып телефонуңа бир кодду тер дейт. Тетен цифраны көрсөтсөң аны жазып алышат. Аны бекер жазып алган жок алар. Ошонун баары IMEI код аркылуу баарын билсе болот да, телефонда совершить этилген операциянын баарын. Ошон үчүн мен да кошумчалап айтып кетейин, аралашпаңыздар. Мындай интернет торговля кылам десе, легалдуу жолдор бар, оңой мындай өзүңөр окуп ичине кылсаңар болот. Биржалар бар, Россиянын Мосбиржа деген бар. Ошол жакта мындай торговать этсе болот. Ошол возможностьтор бар. Анан жанагындай темный которо кой, анан мен сага мынча коем деген бул мындайча айтканда кылмыш. Жарагандай следствие болот, жооп бериш керек, уланбай. Ошондуктан баарыңарга ушуну дагы жолу айтып кетейин. Так, эми кийинки өтөлү, кечирим сурайбыз, бираз созулуп кетти, но тема очень важная, албетте бул запись кылып YouTubeга чыгарабыз. Нурия, суроону бериңиз, эми кыскараак, батырактан бериңиз суроолорду, себеби убакыт аз. Саламатсызбы Нурбек аке, мен суроом, мен сиңдимдин баласын алып келгенмин, сиңдим күйөө менен өзү дагы ушул жерде официальный детсадта повар болуп иштейт. Баласы 8-класс. Биз школго киргизе албай атабыз, кандай кылып киргизсек болот? Эми эжекелер быйыл Россиянын территориясында где-то бир 4000ге жакын Кыргызстандын граждандарынын балдары мектепке кирбей калыптыр. К сожалению, бул дагы болсо жанагы Россиянын мамлекеттик мындай саясатынын мындай үзүрү болуп атат десем жаңылышпайм, потому что өзүңүздөр билесиздер, азыр Айева кандай бир-эки мигранттарга атака болуп, ошол экилердин балдарын окутпаганга аракет кылып атышат. Жакында ошол эки платный основада окутсун деген сыяктуу дагы нерселер көтөрүлүп атат. Ошондуктан сиздин балдарыңыздар эми азыркы учурда айтсам, бүгүн уже октябрдын акыры болду. Уже баардык мектептерге кабыл алуу жабылды, токтоду. Место жок. Азыр ошол эки биринчи чейректин этеги менен эмтеп балдарды киргизгенге аракет кылып атат, бирок ошол экинде болбой атат. Эми эмне деп элем да, колуңуздардан келсе, мүмкүнчүлүгүңүздөр болуп, возможностуңуз болсо, балдарды Кыргызстандан барып окутканыңыздар жакшы. Потому что уже кабыл алуу токтоду. Азыр уже киргизе албай атабыз эч жерге. Азыр биринчи чейректен кийин дагы аракет кылып көрсөк болобу? Мына биринчи чейрек бүткөндөн кийин. Биринчи чейрек бүтпөйт экен, уже мына каникулда жүрүшөт. Анан азыр чукаш керек да. Эми азыр чукканда деле сиздерге отказ келип атат да, тура айтамбы? Биз бир школго берсек отказ берди да, бир школго бердик эле. Бул азыр мисалы үчүн ата-энеси дагы официальный иштейт, официальный экөө тең официальный иштейт. Бирок бунун документтери полный регистрация үйдө болгон. Ата-энесинин официальный иштеген, иштебегенин азыр карабай атат эжеке азыр. К сожалению, балдарыңыздарды киргизе албайсыздар. Лучше ушу Кыргызстандан барып окутканыңыздар. Потому что бир жыл болсо дагы азыр классынан артта калып калат да азыр бала. Баланы караш керек. Биринчи очередь баланын кызыкчылыгын жогору коюңуздар. Россияда азыр киргизе албай калсаңыздар, все уже киргизе албай калдыңыздар. Азыртадан
Кыргызстанга жиберип кайрадан окуусун улантырыш керек да. Анан кийинки жылдардан ошону биз дагы ошону неме кылып атабыз да, Кыргызстандан да чалып уже сурап атат да, бала окуп атабы, окубай атабы депчи. ошо 4000ге сиздин эле балаңыз эмес, эжеке 4000ге жакын бала окубай калды. Бул да болсо эми тарыхта калат. Бул да болсо кийин ушуреки күндөр өткөндөн кийин дагы ушуреки орус бийлигинин иш аракеттерин кандайдыр бир эми Кыргызстандын өкмөтү мындай немеге коебор, мындайчы суроо коебор. Эмнеге биздин балдарды ошол убакта мектепке киргизбей коюңар эле деген суроону коюш керек да кийин. Рахмат чоң байке. Рахмат. Так, РР деген берсин, андан кийин Темир Питер даярдангыла. РР сурооңуз бериңиз. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Удворение алган элек да, анан жанында сотко жалоба жазганбыз да, эртеси эле күнүчү, соттон кийинчи ушу удворение болду. Анан ошо жалоба жазгандан кийин биз Кыргызстанда жүрүшүбүз керекпи же Россияда жүрө берсек болобу ошо соттун? Жалоба жазгандан кийин желательно Россиянын территориясынан чыкпаңыздар, желательно. Потому что сиздер Кыргызстандын территориясына чыгып кайра кире албай каласыздар артка. Ошондуктан жалобаңыздар алдагы биринчи апелляционный арыз каралат. Апелляционный арыз эми азыркы учурда убактысы аябай чозулуп, где-то 4-6 айга чейин каралып атат да, 4 айдан 6 айга чейин. Ошол 6 ай эми мындайча айтканда Россиянын территориясында жакшылап иштеп алыңыздар. Андан кийин эгерде сиздин основанияңыз эмне основанияда жазгансыз? Ата энеңиз гражданинби, аялыңыз, балдарыңыз гражданинби? Ата эне гражданин да. Ата энеңиз гражданин болсо эми 50/50 азыр эми көпчүлүк соттордо почти отказ эле кылып атат, аябайчы. Анан сиздики кассационный жалоба берип, ошол кассационный жалоба берген учурда дагы Россияда туруп турсаңыз болот. А так сиз как только Россиянын территориясынан чыгасыз, запрет коюп коюшу мүмкүн. А так жүрө берсек болот да, андай законно. А так сиз кайсы адвокат сиздин ишиңизди алып барып атат? Адвокат билеби өзү? Адвокат билет. Нол жана Инстаграмда жүрөт го, ары юрист деп, ошол юристтерге кайрылганбыз да. Жана калмактарбы? Ошолор. Абдан жакшы, алар 90% эле утуп атышат аларды. Артем юрист аябай кыйын юрист болсо айтыңыз, главный управление МВДга кат жазган берген, ошол экенин негизинде жүрүшүңөр керек. Главный управление МВД анысын сураш керек, ал нерсе менен пока маалымат жок да. Аны сиз сурабашыңыз керек, алар деген өзлөрү ошону билип жазап бериш керек болчу. Значит, эгер сиздин колуңузда ал главный управлениянын каты жок болсо, значит, ар юрисиңиз дагы сизди кидайт эткенге эми билбейт экен да, мындайча айтканда, кыскасын айтайын. Болду. Түшүндүк. Ошону тактагыла барып тактагыздар. Байланыш. Мунуку жок болсо все уже жазылган эмес да якыга. Жазылган эмес. Эгерде ал кат жазылбаган болсо, анда буреки кишинин иши азыр уже күчүнө кирип кетти десек да болот да, мүмкүн. Түшүндүк. Рахмат. Тактаңыздар. Рахмат чоң. Тактаңыздар. Хорошо, Темир Питер. Андан кийин Ли даярдангыла. Кийин Гуля берет. Темир Питер. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кубатбек, кандай жакшылар, ден соолугуңар жакшыбы? Рахмат. Мен азыр Кыргызстандамын да. 1 жыл барып иштеп келдим Санкт-Петербург шаарында. Официально бардык документтерим менен. Бардык болгон немелер менен да, закондор менен. Анан менде мындай миграционный карта жөнүндө. Биз азыр кетип атып, мен бар 1 ай туруп эле кайра келип, кайра бара турган немем болуп атат да. Ошо гости деп туруп кирип, кайра кирсем болобу? Ошондой шарттар барбы, закондору? Гости сиз эгерде Россияга кирсеңиз, 1 айга чейин жүрөм десеңиз, анда ошо гости или частный деп кирсеңиз жакшы болот да. Анткени гости менен частный болуп киргенде 1 айдын ичинде сиз жанагы медосмотрдан өтүп, отпечатка бериштин кажети жок болуп калат. Эгерде сиз работа же болбосо башка нерселерди сызып кирсеңиз, работа деп кирсеңиз да, анда сиз 1 айдын ичинде регистрация кылып, анан жанагы медосмотрдан, дактилоскопиядан өтүшүңүз керек болуп калат. Ошондуктан частный деп кирип, бирок 1 айга жетпей кирип, кайра чыгып жүрсөңүз болот. Эч кандай регистрацияга коюштун кажети жок. 3 ай эмес, Мирлан байке, 3 ай эмес. 3 ай эле го. Ошол срок. Вот, мындайча, гости деп сен 1 айга кирдиң да. 1 айга жетпей чыгып кетсең, анда регистрация деле кылбай деле койсоң болот. Кылбай. Мен немелерден өткөм да, ошо отпечатка пальцев, зеленый картам бар мен.
Эми в любом случае сизге мисалы үчүн кирип алып регистрация жасаш шартпы? 1 айдын ичинде. Жок, мен 1 айдын ичинде деле келе беришим мүмкүн да, кайра келип Туура. Кыргызстанга кайра дагы ошол бир 10-15 күндүн арасында кирип кетсем болобу, кирип чыксам? Болот. Кайра кирсеңиз болот. Единственное, эгер 1 айдан ашыгыраак жүрүп турган болсоңуз, жанагы трудовой договор жасап коюш керек. Трудовой договор. Гости деп дагы трудовой договор жасап береби? Эми эгерде сиз трудовой договор жасабай жүрсөңүз, 3 айдан кийин сиз уже запретке түшөсүз да 90 күн. Ооба, ошондойго түшүп калат экен да. Статус өзгөртүп анда Мирлан 1 мырза. айдын ичинде, 1 айдын ичинде, значит 1 айдын ичинде чыгып келе берсем, түшпөйм да, туурабы? Түшпөйт. 1 айдын ичинде чыгып келе берсеңиз, регистрация кылбайсыз, эчтеке кылбайсыз, просто киресиз, чыгасыз. Ал эми эгерде 1 айдан ашык жүрө турган болсоңуз, сиз сразу этот гражданско правовой договор же трудовой договор жасап, регистрацияңыз ошо эми хотя бы жазып коюш керек да, базага киргизип. Потому что сиз 90 күндүн ичинде трудовой договор же гражданско правовой договор жасабасаңыз, кийинки 3 ай сиз Кыргызстанга кетишиңиз керек болуп калат. Келбешиңиз керек болуп калат. Кайра чыксам 3 айдын ичинде кирбей турган болуп калам да, ошондой болуп калабы? Чыксам да. Ошондо мен анда гости болуп кирип 1 ай сайын кирип турсам болобу, мындай бизнестер менен да, мисалы үчүн машина ташып, ошондой. Мен андай кылсаңыз болот. Бирок срокторун караңыз, жакшылап карап ошо жерден тактап жүрүңүз да, анан ашып кетпесин иш. Мирлан ака, булар уруксат берип атпайбы 3 айга регистрация койгонгочу? Жок, ошо 3 айга регистрация койгонго уруксат берди, бирок ошол 3 айдын ичинде, 90 күндүн ичинде сен трудовой договор жасашың керек да. Уже трудовой договор жасабасаң, кийинки 3 ай 90 күн. Уже Кыргызстандан кайра киргизбей коет атпайбы границадан өткөн. Хорошо. Ли бергиле анда. Бүт окшойт. Рахмат чоң. Саламатчылык. Менин суроом регистрация боюнча. Регистрацияны продление кылганга сахарова керек, э? Туура, обязательно. 1 жылга жасатканбыз, анан кече продлениега бердик Сахаровагачы ошо. Анан результаты келелек да, ответи келелек. 1 жумадан кийин келет. Анан биз срочно регистрация тапшырыш керек болот продлениега. Ошондо анын ответин күтүш керекпи же эскинин номери менен тапшырса болобу? Эски сизде тигиреки неме, зеленый карта бар да, туура айтамбы? Ооба, бар. А сиз ал жерге мисалы медицинский документтердин кандай бир данныйларын жазбайсыз да, просто зеленый картаны прикрепить этесиз. Так что сиз зеленый картаңызды прикрепить этип, регистрацияга узартканга бере берсеңиз болот. Анда күтпөй эле бере берсек болот экен, э? Күтпөй эле бере бериңиздер. Ооба. Болуптур, рахмат. Так, Гуля берсин, андан кийин Алтынбек Касымов даярдангыла. Гуля, микрофонун басып сүйлөй бериңиз. Микрофонуңарда сызык турса басасыңар, чтобы включить. Зеленый болуп турган. Чтобы неме жок болсун сызык. Гуля, барбы суроо? Так. Гуля молчит пока. Алтынбек Касымов микрофон жагабы суроону бересиз. Ой, кечиресиңер. Алла разы болсун кызматыңарга. Силердин жүрөгүңөрдү постоянно күтөбүз. Кызматыңар өтө чоң болуп атат, биз үчүн пайдасы да чоң болуп атат. Посольствого караганда жакшы иштеп атасыңар. Менин ыраазычылыгым жогору. Все башка ыраазычылык эле мен кылгам, айтайын дегенмин. Рахмат экен. Алтынбек Касымов бере бергиле. Assalamu alaikum, Кубат байке, Мирлан байке. Алейкум ассалам. Жакшы. Мирлан байке, суроом мындай, просто мен Москвага келгениме 1 жыл болду толук. Келгенде 3 айга регистрация коюп, 3 айдан кийин трудовой договор менен продление кылгам 9 айга. Официальный бир орусту карат, биз семейный бир орус кемпирди карайбыз. Ошол үйүнө коюп берет официальный. Бирок без Сахарова коюп берген да, бирок азыр полициялар тосуп текшерсе, базадан чыгат меники. Кийинки 1 жылдыкты улаш үчүн Сахарова керекпи же кайра эле ошол трудовой договор, ошол кемпир менен барып туруп эле үйүнө койсок болобу регистрация? Тууганым мындай да, сиздин трудовой договоруңуз оригинал экен, аябай жакшы актан иштеткенсиз.
регистрацияңыз официальный экен. Бирок зеленый картаңыз жок болгону ушул эки нерсенин баардыгы мындайча айтканда үстүнө турат да. Эгерде сиздин зеленый картаңыз жок болуп кармала турган болсоңуз, эчтекеңизге карабай депортация кылынат. Так что сиз обязательно милдеттүү түрдө барып Сахаровадан өтүп коюңуз. Өтпөсөңүз болбойт. Нурлан байке, ошол азыр эми мен регистрациям базадан чыгат да, азыр данный момент барсам боло берет да Сахаровага. Эгер регистрацияңыз базада болсо, Москвада жүрөсүзбү сиз? Москвада. Москвада болсо, ошондо бара бериң. Башка шаардагылар 1 айдан ашырбай атат. Уруксат берилбейт. Даже Москвада ушундай болуп атат, мекендештер айтып. Даже Москвада уже карай баштаптыр Нурлан байке. Мага жазып атат. Штрафлаш. Ошон үчүн караңыздар жакшылап. 30 күндөн ашырбагыла. Макул. Рахмат Нурлан байке. Рамин бергиле. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менде бир суроо менен өтүнүшүм бар эле да. Мен келинчегим экөөбүздүн регистрациясы экөөбүздүн тең базабыз жок да бир болсочу. Ошо эртең Сахаровдон өтүшүбүз керек эле. Правление жаңы эмес, правление кылышыбыз керек. Базада болбой калса эмне кылат? Чыгарып эле же кабап салат? Базада болбой калсаңыз просто Сахаровдон өткөзбөй коет. Өткөзбөй коет. Жөн эле кайта берип, кайра келип регистрация кылсак болот да. Мен желательно зачем сиз Сахаровго барып 6000 сом төлөп, анан отказ алып, анан кайра келип, 6000 сом акча лишний эмес. Аялыңыз экөөңүз 12000 сом болот. Ал отказ алганда акча бериш керекпи? Ал Сахаровго акча төлөбөйт. Правление дагы отказ болуп калышы мүмкүнбү? Не просто продление, Сахаровдон өтпөй калышыңыз мүмкүн. Ал базадан текшерип, сенин регистрацияң жок экен, сага тебе отказына бар, кирди чыкты кел деп коет. Ошо менен кеттим. Андан көрө зачем ошол жерге чыгасыз? Лучше алып жакшынакай кылып, кирди чыкты кылып келип, анан эле Сахаровдон өтүп салыңыз да керек. 30 күн ичинде өтүңүздөр, обязательно. Ооба. Меники 30 күндөн ашып кетти, мен кирди чыкты кылып келгем, 30 күндөн ашып кетти да. 1,5 ай болуп калды. Эми эмнеге сиз ошол 1,5 ай болуп кеткенче жүрөсүз? Мен тууган эми түшүнбөйм да. Текшербей калабы деп жүрө бердим эле. Закондор дугубана өтөйүн деп атам да. Закон эми кыргыздар андай баягы алып өтүп кетет, унутуп калат деген болбойт аны. Андай керемет туудалар болбой алган давно. Хорошо. Өтүнүчүм мен сурайын дедим эле. Сиздер юридический жактан жардам бере албайсыздар да, бар ошондо защита кылып өткөргөнгө. Ал жерде сиздин милдетиңиз да. Аны мен милдетим, эгерде кандай бир башка бирөөлөр укугуңузду бузуп атса, мен жардам бере алам. Бул жерде сиз законду бузуп атпайсыз. Мен кантип сизге жардам берем? Рахмат, ошону сурайын дегем анда. Эчтеке эмес. Только починеле сизге уруксат берилбесе жүргөсүн учуп алат депчи. Жазып президент эле. Башка жол жок. Законду неме кылсаңачы. Атта өткөнгө. Ошол да кийинки бир мекендешибиз жакты Рыскүл күйөөсү аэропорттон кайтарыптыр без объяснения причины. Эмне болгон? Как раз ошол боюнча да айтып коеюн, туугандар, кыргызстандык туугандар, жердештер, аябай көп туугандарыбыз азыр Шереметьево аэропортунан артка кайтарылып, пожизненный запрет алып атышат. Без объяснения причин. Биринчи бараткандар дагы түшүп атат ошол жерде. Күнүгө мага 20-30 звонок келет. Мен ошо Шереметьево аэропорттон өтө албай калгандар маселеси боюнча. Эми Россия Федерациясы өзүңүздөр билесиздер, азыр согушуп атат, согуш жүрүп атат. Ошоге карата подпункт 1, тест 1, статья 27, 114 федеральный закон деген подпункт бар. Бул боюнча Россия Федерациясынын коопсуздугуна коркунуч келтирүүчү элемент деп коет да. Ошол элементтер катары ушул эки кишилерди текшерип, жана документтерин, телефондорун текшерип, анан өткөзбөй коет. Буларды Шереметьеводон өтпөй калгандан кийин базадан 6 айдан кийин, 7 айдан кийин чыгып атат ушулар базадачы. 6 айга чейин эч кандай базадан чыкпай атат, эч кандай запрет жок. Булар кайра кирип атат, бирок кайра кирген сайын ошол жактардан отказ алып, кире албай Россияга кайтып келип атат. Шереметьево аэропортуна желательно эми кыргыз туугандарыңыздар, жакындарыңыздар ушу Россияга учам деп атса,
эркек кишилер, бөтөнчө эркек кишилер. Аял кишилерди көп кармаган жок. Эркек кишилер желательно башка аэропортторго алыңыздар билет. Эгерде Россияга нормально кирип иштейм десеңиздер. Шереметьево аэропортунан бир самолеттон 30% эркектерди артка кайтаруу жөнүндө эми негласный деп коет, ушул экимге көрсөтмө келип туруп, так что кире албай калышыңыздар мүмкүн Шереметьеводон. Эркек кишилерге билетти Шереметьевого албаңыздар. Аял кишилер жөн эле өтүп атат, эми алардан деле кээде кармап атат, бирок аял кишилерди токтоткон жок. Так что ушул эки сиздерге дагы кулактандыруу. Ушундай эле случай болуп эми кайра кирбей эле койсунбу анда кайра? Вообще кире албайт эми. Ал киши не то что кирбей, ал кире албайт. Мен баягы бир кишинин данныйларын текшерип чыксам, 70 жылга запретке салды. Так что почти 80-90%-ын ошончо узак убакытка салды. Эгерде Шереметьеводон отказ алып калсаңар, лучше Россияга барбай эле башка жака эми барганыңыздар жакшы, Европа жакта карап. Анан эми бул кийин да, мындан азыр согуш болуп атат, 2-3 жылдан кийинби же канча бир убакыттан кийин типа орустар оюнун кылып атат да, азыр амнистия кылып дагы баардыгын баягы Шереметьеводон кирбей калгандарды кое берип коет. Эми бирок канча убакыт экенин билбейм да. Анан азыркы учурда мен тигилек өкмөткө дагы арыз жазгам, кайрылуу жазгам. Ошол эле кылбай эле жатат. Өкмөткө да айттым эле да, эмнеге биз эми Россиянын союздашыбыз, эмнеге жанагы Евразийский экономический союзга киргенбиз, эмнеге биздин жарандарга ушул экинде тоскоолчулуктарды жаратып атат деп жазгам, бирок бири дагы ошол экин неметип койгон жок. Ушу колуңуздардан келсе билбейм, ушунча көрүүчүнүн арасында бир Камчыбек Кыдыршаевичтин бир тууганыбы же тигилек Саржапардын жээниби тагасыбы отуруп калса, ошол экелерге жеткизип койсоңор дагы жакшы болот эле да. Ушундай проблема болот, мигранттарга көз жүгүрүп койгончу депчи. Чын эле уже күнүгө менин азыркы эсебим боюнча уже бир 30 миңге жакын киши кирип кетти. Ал элестет, ал мисалы үчүн жана берки черный списоктарда эчтеке эмес, ал 5 жыл отурасың, чыгасың, тура айтамбы? Хотя бы сенин надеждаң бар. А булар элестет 70 жылга түшкөн. Уже ал 70 жылдын ичинде ким бар, ким жок уже. Пожизненный түшүп атышат. Булар деген буларда жанагындай болуп атат да, азыр эми военный почти что военный положение болуп атат да буларчы. Эми военный положение болгону биз военный положение болгону биз Россия менен согушкан жокпуз да. Жок, эми союздашыбыз да. Буларды режим койгонго убакыты бар да, эми президент буларды ички саясат. Режим кирсе. Жок, ошол режимден чыкканда механизм коюш керек да, например, мировой практикада, правовой практикада ушул экинде коюлган. Например, эгерде сен эми Россия Федерациясынын коопсуздугуна коркунуч келтирбей турган адам болсоң, ошону далилдей алсаң, кайра Россияга кирип иштей бер дегендей неме коюш керек да, механизм. Булар бүттү, раз жапты, салам алейкум да. Булар мындай да, Мирлан байке, мен ойлойм тең ата сүйлөшүп алыш керек го бизнес мындай мамлекет деңгээлдегилер. Тең ата сүйлөшүп алыш керек. Биздики барып ошол эки мисалы үчүн айтыш керек да, сен хорошо коомдун коопсуздугуна, ал коомдун коопсуздугуна, Россия Федерациясынын коопсуздугуна коркунуч келтирүүчү элемент деп коюптур да. Ал болсо чечмесе террорист, экстремист, же болбосо кандайдыр бир опасный кишилер экен да, булар жанагы агент, шпион болуп келген кишилер экен да. Биздин байкуш иштеген аткан кишилердин эч кимисине тиешеси жок да. Алардын эч кимисине тиешеси жок. Макул.